Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Окут орус тилинде жүргүзүлгөн 11-класстарда кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакты даярдаган Хусейин Карасаев атындагы Скул лицейинин мугалими Турсумамбетова Индира Канашевна. Биринчи сабак өтүлгөн темаларды кайталоо. Биз бул чейректе семасиология, кыргыз тилиндеги эскирген жана жаңы лексика, кыргыз лексикасынын колдонулуш чөйрөсүнө карай бөлүнүшү, кыргыз тилинин фразеологиясы бөлүмдөрүнө токтолдук. Семасиология бөлүмүнөн көп маанилүү сөздөр, амонимдер, синонимдер, антонимдер, активдүү жана пассивдүү лексикадан архаизмдер, историзмдер, неологизмдер, диалектизмдер жана фразеология бөлүмдөрү боюнча билимдерибизди бекемдейбиз, тапшырмаларды аткарып көрөбүз. Эң алгач тесттик суроолор менен билимдерибизди бышыктап алалык. Биринчи суроо. Көп маанилүүлүктүн пайда болуу жолдору кайсылар? А варианты: номинативдик өтмө маани. Номинативдик жана туунду маани, өтмө маани жана түз маани деген бул сөз маанилери. Б варианты: амонимдик, синонимдик, антонимдик бул лексикалык бирдиктер, көп маанилүүлүктүн пайда болуу жолдору эмес. В варианты: полисемиялык, моносемиялык. Полисемия көп маанилүүлүк, моносемия бир маанилүүлүк. Булар көп маанилүүлүктүн пайда болуу жолдору эмес. Г варианты: метафоралык жол, метонимиялык жол, синекдохалык жол көп маанилүүлүктүн пайда болуу жолдору. Туура жооп Г варианты. Экинчи суроо. Историзмдер кайсылар? Историзмдер деген архаизмдерден айырмаланып, синонимдери жок. Эгерде кандайдыр бир сөз аркылуу түйүнтүлгөн нерсе же коомдук ар кандай кубулуш түшүнүк турмушта жашоосун токтотуп, тарыхтын архивине өтүп кеткен болсо, аны менен бирге ошол сөздүн өзү да күндөлүк колдонуудан чыгып калат экен да, андай сөздөрдү биз историзмдер же тарыхый сөздөр деп айтат экенбиз. А вариантына карап көрөлүк. Абырак деген сөз жөн билгилик, сылыктык дегенди билдирет. Синоними бар. Бозгун, эмигрант, эмиграция. Синоними бар. Имла, орфография. Биринчи вариант архаизм сөздөр. Экинчи вариант отарава, чоңгурчо. Отарава поезд, чоңгурчо экваторда ташкан. Үчүнчү вариант хан, туулга, чээрүү, найза. Хан бир убакытта өлкөнү башкарган башчыны хан деп айтышкан. Азыркы учурда хан деген түшүнүк дагы, сөз дагы колдонулбайт. Туулга, баш кийим. Демек, туулга деген баш кийим азыркы учурда кийилбейт. Демек, буюмдун өзү да жок. Ошого жараша сөз дагы колдонулбайт экен. Чээрүү, мурдагы аскерлердин бир тобу. Найза, согуштук курал. Бул согуштук курал азыркы учурда колдонулбайт. Демек, үчүнчү варианттагы сөздөрдүн синонимдери жок. Булар историзмдер. Г вариантына да көңүл буруп коелук. Түпкиндик, жалган куран. Түпкиндик деген борбор шаарды түшүндүрөт. Азыркы учурда борбор деген сөз менен колдонулат. Ал эми жалган куран айларды мурдагы аталышы, азыркы учурда айлар башкача ат менен аталат экен. Туура варианты хан, туулга, чээрүү, найза. Үчүнчү суроо. Белгиленген сөздөргө мүнөздөмө бергиле. Жыйын асел арынын уюгундай күңүрөнүп баратты. Жолбун жел бариктерди акырын шыбыратып, андан ары учуруп жөнөдү. А. Лексикалык диалектизмдер, Б. Историзмдер, В. Фонетикалык диалектизмдер, Г. Фразеологизмдер. Фразеологизмдер деген туруктуу сөз айкаштары, демек булар берилген сөздөр эле, сөз айкаштар эмес. В вариантында фонетикалык диалектизмдер адабий тилдеги сөздөрдөн тыбыштык жагынан гана айырмаланыш керек болчу. Демек, бул дагы туура эмес вариант. Б вариант историзмдер эскирген сөздөр эмес. Ал эми А варианты лексикалык диалектизмдер туура вариант. Себеби асел адабий тилде бал деп колдонулат, ал эми бариктер жалбырактар деп колдонулат. Туура варианты лексикалык диалектизмдер. Кийинки суроо. Кайсы бөлүктө фразеологизмдер антонимдик катышта эмес? Төмөндө варианттарда фразеологизмдердин маанилерин карайбыз. Ошол маанилери бири-бири менен карама-каршы мааниде экен. Ошого көңүлүбүздү бурабыз. А варианты уй түгүндөй, адалдан түгү жок. Уй түгүндөй деген сөз көп дегенди түшүндүрөт. Ал эми адалдан түгү жок, жакыр, кедей дегенди түшүндүрүп, кандайдыр бир деңгээлде аз деген түшүнүк туюндуруп турат. Ошондуктан көп,
анан аз деген сөздү туюндурган сөздөр бири-бирине антонимди катышта деп эсептесек болот. Б варианты: төбөсү көккө жетти, жылдызы жерге түшүү. Төбөсү көккө жетти кубануу, жылдызы жерге түшүү капалануу. Кубануу менен капалануу антонимди катышта. В варианты: кирпик какпай, көзү илинип кетүү. Кирпик какпай, уктай албай, такыр уктабай деген сөз. Ал эми көзү илинип кетүү, уктап кетүү. Экөө бири-бири менен антонимди катышта. Г варианты: бетинен кан тамган, кызыл тору кишилерди айтсак болот экен. Тилинен чаң чыккан, абдан кыйын сүйлөгөн, тың сүйлөгөн адамдарды айтсак болот экен. Ошон үчүн биз туура вариантты антонимди катыш жок деп Г вариантын тапсак туура болот экен. Кийинки суроо. Контексттик антонимдер кайсы вариантта? Биз антонимдерди өткөндө нагыз антонимдер бар жана контексттик антонимдер бар деп өткөнбүз. Нагыз антонимдер өз бетинче турганда деле антоним боло алат. Ал эми контексттик антонимдер сүйлөмдүн ичинде гана антоним болот. Ал эми өз бетинче антоним боло албайт. А вариантын карайбыз. Жакшы жаманды ажырата билиш керек. Бул сүйлөмдө антонимдер бар. Жакшы, жаман. Жакшы менен жаман деген сөз өз бетинче алганда деле антоним. Демек бул нагыз антоним. Б варианты: туугандар узун жолду кыскартып ат жалына казан аспайлыбы? Бул сүйлөмдө антонимдер жок. В. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Бул сүйлөмдө дагы карама-каршы маанидеги сөздөр жок. Г варианты: теректей бой бергенче теменедей акыл берсин. Боюң узун болгончо кичинекей болсо дагы акылың болсун деген мааниде колдонулган макал экен. Демек, теректей деген сөз кандайдыр бир деңгээлде чоң дегенди түшүндүрүп атат, теменедей кичинекей дегенди түшүндүрүп атат. Демек, эки сөз бири-бирине тексттин ичинде антоним болуп берилди. Ошондуктан биз туура варианты теректей бой бергиче теменедей акыл берсин деп табабыз. Терек менен темене өз бетинче турганда антоним боло албайт. Демек, андан ары улантабыз. Лексикологиянын семасиология бөлүмүндө сөздүн мааниси, анын типтери, көп маанилүү сөздөр жана бир маанилүү сөздөр, синонимдер, антонимдер, амонимдер жөнүндөгү маселелер изилденет. Объективдүү чындыктагы нерселерге тике багытталган сөз маанилери түз маани, нерсени кубулуштуу, образдуу, эмоциялуу туюнтуу үчүн колдонулган сөз маанилери өтмө маани деп аталат деп өткөнбүз. Сөздөрдүн түз маанилерине жана өтмө маанилерине мисалдарды карайбыз. Сөздүн түз жана өтмө мааниси боюнча мисалдар. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурсак. Эр азыгы элден, бөрү азыгы жолдон. Бул сүйлөмдө азык деген сөз тамак аш деген мааниде колдонулду. Демек, түз мааниде жей турган тамак аш. Экинчи сүйлөмдү карайбыз. Окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы. Бул жерде азык деген сөз жей турган тамак аш маанисинде колдонулган жок, өтмө мааниде колдонулду. Сүйлөмдө билим болуш үчүн окуш керек, ал эми ырыс болуш үчүн билим болуш керек деген өтмө мааниси бар. Төмөнкү тапшырмада биз бир нече сөздөрдү көрүп турабыз. Бул сөздөрдүн өтмө маанилери дагы бар. Түз мааниси боюнча эске түшүрсөк, алтын деген сөз сары, жаркырак, кымбат баалуу металл. Түлкү сүт эмүүчү жаныбар, ал эми жылан болсо сойлоп жүрүүчү жаныбар экендигин биз билебиз. Ушул эле сөздөрдүн өтмө мааниде дагы колдонулушу бар. Биз ошолорду эске түшүрүп, ошолорго өз алдыбызча сүйлөм түзүп көрөбүз. Кийинки тапшырмабыз. Көп маанилүү сөздөргө, мисалдарга көңүлүбүздү бурабыз. Биз лексикалык метафора, лексикалык метонимия жана лексикалык синекдоха деген түшүнүктөрдү караганбыз. Лексикалык метафора деген тилдеги туруктуу калыптанган түшүнүк. Лексикалык метафора окшоштуруу аркылуу башка бир сөздүн пайда болушу. Биринчи мисалды алсак, уюл деген сөз. Адамдын төбөсүндөгү чаштын уюлгу өскөн жери, же болбосо жылкынын маңдайындагы уюлгу өскөн жери уюл деп айтылган. Ал эми кийинчерээк жер шарынын полюстарын карап, ошол адамдын төбөсүндө чаштын уюлгу өскөн жерин окшоштуруп, түндүк уюл, түштүк уюл деп атап коюшкан. Демек, биринчи түшүнүктүн аты менен экинчи түшүнүктү атап койгондо бизде көп маанилүү сөз метафоралык жол менен пайда болду. Ошондой эле биз
поэтикада дагы метафора колдонот экенбиз. Ал эми поэтикалык метафора бир аз айырмаланат. Бул троптун бир түрү. Айталык, айланган тоонун бүркүтү ак жерден торго чалындым деген Токтогул нырынан үзүндү алсак, бүркүтү деген белгиленип турган сөздү биз акын деген сөздүн ордуна түшүнсөк болот экен. Бирок биз туруктуу түшүнүк деп айта албайбыз, лексикалык метафора деп айта албайбыз. Себеби дайыма эле бүркүт деген сөздүн ордуна акын же болбосо акын деген сөздүн ордуна бүркүт деген сөз колдонула бербейт экен. Бул поэтикалык метафора экен. Булар кепти образды кылыш үчүн колдонулган. Кийинки бетке көңүлүбүздү бурабыз. Ушул сыяктуу эле биз лексикалык метонимия дегенде окшоштуруу аркылуу эмес, байланыш, карым-катыш аркылуу байланыш окшоштуруп башка бир жаңы сөз жасайбыз. Ал эми синекдохада бүтүндү бөлүк менен, бөлүктү бүтүн менен атоо аркылуу жаңы башка бир сөздү жасайбыз. Ушундан улам көп маанилүү сөздөр пайда болот. Саат деген сөздү карап көрсөк, саат убакытты өлчөөчү прибордун аталышы. Ошондой эле убакыттын өзү дагы саат деген сөз менен аталат. Мисалы, 1 саатта келем, 5 саатта жумуш бүтөт деген сыяктуу бир убакыттын бир үзүмүн айтсак болот экен. Мисалы, класс деген сөздү алсак, класс деген сөз окуучулар, мисалы үчүн 8 класс тоого чыгышты. Ошондой эле ошол класстын балдары окуган бөлмөнү да класс дейбиз. Класс жарык жана чоң. Демек, эки түшүнүк бир гана сөз менен аталды. Бул дагы көп маанилүү сөз экен. Синекдохадан аксакал деген сөз менен биз урматтуу, улуу адамдарга кайрылабыз. Биз сакал дегенди гана түшүнбөстөн, бул аксакал дегенде биз улуу адамды түшүнсөк болот экен. Туяк деген сөз жылкынын, төрттүлүк малдын, бутунун, шыйрагынын учундагы катуу бөлүктү айтабыз. Бирок ошону менен бирге атадан калган туяк деп, эркек баланы да биз туяк деген сөз менен айтат экенбиз. Ошондой эле жаныбарларды да кээ бир учурларда туяк деп коебуз да. Мисалы, биздин короодо 4 туяк бар, 5 туяк бар, 100 туяк бар дегенде, биз туяктарды эмес, малдар жөнүндө сөз кылган болобуз. Ушул түшүнүктөрдү өзүңөр ойлонуп көрүп, мисалдарды жазгыла. Көнүгүүнү иштөөнү улантабыз. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн бири-бирине карама-каршы мааниде келген сөздү тапкыла. Бир нече сүйлөмдөрдү окуйбуз. Жылкынын же кийиктин этин бышырып, нымы кеткиче бакандарга иле туруп, анан козу кулак же ат кулактын үстүнө жайып, көлөкөгө көп күн кургатышкан. Арасына сарымсак, согон, тоо пиязды майда туурап кошуп, жалбыз, кийготу өңдүү чөптөрдүн кургак жалбырактарынын күкүмдөрү татымал ретинде аралаштырылган. Бул сүйлөмдөрдөн биз антонимдерди табабыз. Тексттин ичиндеги карама-каршы келген сөздөр. Көңүлүбүздү бурабыз. Демек, туура вариантын карайбыз. Ным жана кургак. Сүйлөмдөрдүн ичинде эки сөз бири-бирине карама-каршы келди. Андан ары улантабыз. Төмөнкү сүйлөмдөрдөгү белгиленген сөздөргө маанилүү сөздөрдү жазгыла. Жоопторду белгиленген сөздөрдөн кийинки кашалардын ичине жазгыла. Сүйлөмдөрдү окуйбуз. Элдин, өлкөнүн тагдыры кандай болгону, кимге тиешелүү болуп баратканы коркунучтуу эмес болчу. Белгиленген сөз элдин, коркунучтуу. Ушул сөздөрдүн синонимдерин ойлонуп таап көрөбүз. Туура жооп. Элдин, калктын, журттун. Коркунучтуу, кооптуу деген сөз менен алмаштырсак болот экен. Кийинки бөлүк. Кепти көркөм, образдуу, эмоциялуу, экспрессивдүү кылып берүү үчүн стилистикалык максатта кеңири колдонулган туйутмаларды фразеологизмдер дейбиз. Биз фразеологизмдердин маанилери менен иштеп көрөлү. Эң биринчи көзүн тазалоо деген фразеологизмди карайлык. Көзүн тазалоо деген фразеологизмдин мааниси. Карап тур, сенин көзүңдү гана тазалабасамбы? Демек, сени сага көрсөтпөсөмбү же сени жок кылып салбасамбы дегендей мааниде колдонулду. Кийинки фразеологизм.
Кабыргасы менен кеңешүү. Бул туюнтманын мааниси ойлонуп көрүп жооп берүү. Атам кабыргасы менен кеңешип көрүп жооп берди. Демек, кабыргасы менен кеңешүү, ойлонуп көрүү. Кийинки туюнтма. Ак төөнүн карды жарылган. Бул фразеологиялык ширешме. Мааниси: ак төөнүн карды жарылган берекелүү күз. Күздүн жемиш бышып, берекеси төгүлүп турган убактысын ак төөнүн карды жарылган деген туюнтма менен атасак болот экен. Кийинки туюнтма. Колтугуна суу бүркүү. Бул да фразеологиялык ширешме. Мунун мааниси тукуруп коюу, көкүтүү же кайраштыруу дегенди билдирет экен. Кийинки фразеологизм. Эшек такалоо. Туюнтманын мааниси бекер жүрүү, жалкоолук. Эч бир иш кылбай бекер жүрүү дегенди түшүндүрөт экен. Кийинки фразеологизм. Куйругуна калбыр байлоо. Бул дагы фразеологиялык ширешме болуп эсептелет экен. Мааниси жамандоо, аркасынан жаман сөздөрдү айтуу. Куйругуна калбыр байлоо. 7. Ыргыткан ташы өйдө кулоо. Бул туюнтманы биз ыргыткан ташы өргө кулоо деп дагы колдонсок болот экен. Ыргыткан ташы өргө кулоо же өйдө кулоо деген сөз бул иши оңолуу, ийгиликтүү болуу, же болбосо ийгиликтүү болгон адамдарды ал кишинин ыргыткан ташы өйдө кулады деп айтсак болот экен. Кийинки фразеологизм. Кулак мурун кескендей. Кулак мурун кескендей дегендин маанисин ойлонуп көрөбүз. Демек, жымжырт, тынч. Кулак мурун кескендей, жымжырт, тынч. Демек, бул фразеологизмдер кептүү, образдуу, элестүү кылып колдонууда бизге кызмат аткарат экен. Жогорудагы фразеологизмдердин маанилерин жазып, эстеп калгыла. Үй тапшырма: фразеологизмдерди колдонуп, текст түзгүлө. Бүгүнкү 3-чейректе өтүлгөн темаларды кайталоо боюнча сагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла балдар.